Ошол мен Эмиль Жамгырчевдин сөзүнө ишенип, өлкөдө өзгөрүү болушун алда чын эле каалап атат го деп сөзүнө ишенип келгем. Эми эң негизги себептердин бири мен бийликтин саясатына макул эмесмин. Ошол иштерин сындап аткан бирден бир жарандык активисттердин биримин. Ар дайым баймабай тынбай сындап келем. Алардын жакындарын мыйзамсыз иштерин, убадаларын аткарбаганын, жеке менин көз карашымда мамлекеттин кызыкчылыгына каршы алып барып аткан иштерин мен сындап келем. Мүмкүн ошол эң бир чоң себеп, негизги себеп ошол болуш керек деп ойлойм да. Садыр Жапаров Кыргызстанга келип, жаңылбасам 2017 чейин чек арада чет өлкөдө жүргөндө дагы баймабай сүйлөштүрчүмүн, колдоочусу катары. Колдоочумун, бир партиясына мүчө эмес болчумун, мекенчил эмес болчумун, болгону жаран катары колдоп жүрчүмүн. Келип камалгандан кийин дагы бир нече ирет сотторуна баргам, катышып жүргөм, колдоп жүргөм, түрмөдө отурганда дагы ар дайым байланышта болуп сүйлөшүп жүргөм. Анан 2020 жылы өлкөдө бийлик алмашып, 5 октябрда төңкөрүш болду. Мен 6 октябрда жолуктум Садыр Жапаровго Достук мейманканасына. Мени кабыл алды, экөөбүз кабинетте отуруп сүйлөшкөндө ал мага айтты: ошол СЭС Бишкек деген бар, ошол жакты сен барып азыр балдарың менен басып албайсыңбы? Ошол жакта ээлеп кал, мен кагаздарын тууралап коем, буйрук чыгарып коем, сен ошол жакта кызмат аркалай бер, балдарыңа да жумуш бер ошол жактан деди. Анан мен ошол жерден, ошол күндөн баштап мындай бул бийлик менен иштешип же Садыр Жапаровдун тарапташы болбой калдым. Ошол сааттан баштап мен Садыр Жапаровдун тарапташы болбой калдым. Себеби ал түрмөдө отурганда мага берген, айтып аткан сөздөрү, алдына койгон максаттары башкача болчу да. Акчаны Эмиль Жамгырчиевдике келсек, ал акчаны өзү сунуштаган. Жамгырчиев өзү сунуштаган акчаны, себеби расходторго керек болот, мен спонсорлордон алдым деп сунуштаган. Ал эми Ташевдин учурунда болсо мен өзүм сурагам. Себеби анда дагы биздин планыбызда мен учуп келишим бар болчу да. Анан расходтор бар, билет бар, үй бүлө бар. Сөзүн бардык мен кылып аткан аракеттерим, иш чараларым мамлекеттин, элдин кең келечеги, жаркын келечеги жана өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн.